Напси менен иштеш оор да. Ар бир адамдын өзүнүн эгосы болот. Бул жакта напсиси бийик болот. Мен алышым керек. Мага дайым акча берип туруш керек элдер. Мен акылдуумун. Баардыгы мага кылыш керек деген биздин эго дайыма алгысы келип турат да. Эго, которое хочет всегда брать. И закон баланса да, бул нерсе бар да. Чтобы что-то получить, надо что-то отдать деген нерсе бар. Ошол балансты да жакшы сакташ керек. И жана үчүнчүсү бул напсиси бийик адамдарга өзүнүн напсисин тыйыш, эго менен иштеш оор да. Мисалы үчүн кээ бирөө мен проблема болуп атам, мен да азыр кыйналып атам, менде азыр ушундай болуп атат деп Инстаграмга деле айтып чыгыш оор да, туурабы? Эго менен иштеш оорураак болот. Ошондуктан биз биринчи өзүбүз менен иштегенди үйрөнүшүбүз керек, эго менен иштегенди үйрөнүшүбүз керек. Андан кийин гана инструменттер бизге жардам берет.